Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн да мырзалардын ден соолугу жөнүндө сүйлөшөбүз. Жана бүгүн мейманда уролог, андролог Иманалиев Чыңгыз мырза. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза? Жана бүгүн темабыз болсо, бул дагы өтө маанилүү темалардын бири деп эсептейм. Эркектин безинин шишиги же болбосо эркек безинин аденомасы. Негизи эле бул эркек бези кандай функцияларды аткарат, орусча айтканда простата деп коет экенбиз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Абдан туура суроо болду. Бул простата деген ошо эркек ошо мырзалардын негизги органдарынын бири. Негизи мындай экинчи жүрөгү деп да атап жүрүшөт. Бул ошо эркек мырзаларды эркек кыла турган ушул простата бези. Бул простата бези абдан көп функцияларды аткарат. Негизги функциялары бул ушул уруктун баягы составында негизги пайдалуу секрет жана суюктук болот. Ошолорго аралашып чыгара турган бир функциясы бар. Анан ушул жанагы потенцияга ушул көп функциялары бар. Ошонун бул простатанын негизи сезген иши бул простатит деп аталат. Простатанын аденомасы же болбосо залалсыз шишиги бул аденома простаты деп коет. Анан ошол бүгүн ушул темада сүйлөшөлү дегенден кийин ушул аденома тууралуу айтып берүүнү чечтим биздин жалпы жарандарга, анын ичинде ошо мырзаларга. Бул негизги статистика боюнча алып келсек, 45 жаштан өткөндөн кийин ушул оору баягы кээ бир мырзаларда симптоматикалар пайда боло баштайт. 50 жаштан кийин орто эсеп менен ар бир 3-чү же 4-чү эркекте болот. 60 жаштан кийин уже көбүн эсе бир 75%-дын көлөмүн алат да. Негизги баягы жалпы эркектер бул ооруну башынан кечиришет. Негизги чыгып келе мындай бул оорунун чыгып келишин карасак, бул негизи баягы эркектердин климаксы деп коет. Ушу 45-50 жаштан кийин организмде баягы зат алмашуу же организмдеги гормоналдык өзгөрүштөн кийин ушул залалсыз шишик пайда болот. Бул баягы залалдуу шишиктен айырмасы эч кандай метастаз бербейт. Жайылып кетпейт. Жана ушул негизги симптоматикасы бул ушул зара чыгаруу функциясын ылдыйлатат эркек мырзаларда. Анан ошол баягы биздин мырзалардын зара кылуусунун же болбосо баягы зара чыгаруучу функциясы ылдыйлап, улам туалетке баруусу же болбосо түнкүсүн туалетке туруусу абдан көп көйгөйлөрдү жаратат. Ушу 50 жаштан кийинки мырзаларыбыз билсе керек. Анан бул оору жеке эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө дагы кенен таралган урология жаатында биринчи орундарды алып келе турган ушул ооруда. Негизги баягы урологиялык оорулардын көбүрөөк пайызын түзө турган ушул оору мырзалардын арасында. Анан кийин бул аденома бези же ушул аденома оорусу, эркек безинин аденомасы баягы дарыланбай көбүрөөк жүрө турган болсо, залалдуу шишикке же болбосо баягы злокачественный новообразование деп коебуз. Ошондой баягы формасына өтүп кетиши ыктымал. Бул аденома простаты диагнозун коюш мындай абдан деле көп кыйынчылыкка туудурбайт. Негизи бизге бейтап келгенден кийин биз оорунун себептерин, качан башталганын, кайсы убакта ушул бейтаптын
баягы жаш курагын кандай тамактарды ичет, кандай бир тамеки чегеби же адаттар бар, зыяндуу адаттары барбы, ошолордун баардыгын сурайбыз. Албетте бул жерде баягы өзүнүн жашоо образы кайсыл жерде иштейт, мисалы канча жылдан бери иштейт же болбосо кандай симптоматикалар бар, ошолордун баардыгын тең биринчи сурап алып, бул медицинада анамнез деп коет. Анамнезден кийин биз баягы клиникалык изилдөөлөргө өтөбүз. Бул биринчи кезекте ультрадобуштук изилдөө. Ультрадобуштук изилдөөдө ушул баягы биздин дарыгерлердин кеңештен кийин эле, ошол заключениясын алгандан кийин эле бул диагнозду коюп коюуга мүмкүнчүлүк бар, аябай эле кыйынчылык туттурбайт. Андан кийин анализдерге өтөбүз. Бул анализдерде негизги анализдер болуп простат специфический антиген деп коет, ПСА. Бул ушул баягы нанограмм на миллилитр деп өзүнүн градациялары бар. Анан бош жана эркин деп бул анализ экиге бөлүнөт. Ушул градациялардын өзүнүн баягы чектелүү градациясынан өйдөрөөк көрсөткүчү болсо, анда биз баягы дагы тереңирээк изилдеп, мисалы томография же болбосо биопсия деп коет, ошол бездин өзүнөн этти алып туруп гистологиялык изилдөөгө жөнөтүп, анан ошол жактан бул оорунун залалдуу же залалдуу эмес экенин аныктоого болот. Анан бул аденома безинин же болбосо ошол аденома простата оорусунун баягы деңгээлине жараша же болбосо баягы стадийность деп коет, ошол стадиясына жараша биз дарылайбыз. Анан ушул биринчи даражада болсо, мындай дарылар аркылуу, дары-дармектер менен дарыласак болот. Анан азыркы убакта дары-дармектер жетиштүү жана биздин мырзаларга дагы өзлөрү дагы мындай дарыканалардан барып, урологдун кеңешинен кийин алып дарыланса болот. Бул баягы бездин негизги дарылоо жолу бул бездин көлөмүн кичинертүү жана заара жолдорун ачуу болуп эсептелет. Анан бул жерде ошол биринчи жардамыбыз бейтаптарга заараны толук табарсыктан бошошу жана калдык заара калбоосу керек да. Бөйрөккө да зыян тиет. Бөйрөккө дагы зыяны албетте тиет. Качан биздин мырзалар баягы өзүнүн оорусуна көңүл бурбай, ар дайым эле баягы кандай десем, элдик дарыгерлерге көбү барышат, ошолор менен дарыланып же туура эмес жол менен дарылана турган болсо, албетте бул залакасын тийгизет. Толук заара чыгарбоо дагы тийгизип атат да? Ооба, албетте. Бул биздин дарылоо ушул баягы бездин көлөмү негизги нормада баягы мисалы жаш курагы, мисалы 30-35-терде болсо же болбосо 25 жаштагылар болсо, бул бездин өзү 20 граммдан ашпайт. Анан бул безди биз баягы куб сантиметр менен эсептелинет дагы. 40 кубических сантиметров деп коет, ошондон өйдөрөөк болуп, мисалы 60-70, анан 80 деп бул градациясы, бул аденома бези ар дайым, ар жыл сайын өсүү баягы функциясы бар да. Анан бул канчалык чоңойгон сайын бейтаптарда симптоматиканы көбөйтөт. Бул биринчи кезекте ошол жанагы никтурия деп коет, түнкүсүн күндүзгө караганда түнкү заара кылуу көбүрөөк болсо, андан сырткары баягы струя мочи же болбосо напор заара кылганда ылдыйласа, баягы өзүнө өзү бейтаптар өздөрү сезет да. Баягы толук заара чыкпаса, бир калып калгандай сезим болсо табарсыкта, анда биринчи керекте ушул урологдун кеңешин алып, ушул изилдөөлөрдөн өтүш керек. Анан эгерде табарсыкта ушул калдык заара калса, бул табарсык
таварсыктын өзүнүн сезгенүүсүн алып келет. Вторичный цистит деп коет, же болбосо экинчи типтеги таварсыктын сезгениши. Бул баягы цистит болгондон кийин калдык саара көбөйө берип, таварсык моюнчасындагы кичинертет дагы, бөйрөктөн келген заара кайра артка барып, ушул бөйрөктүн өзүн сезгентип, баягы пилонефрит деп коет, бөйрөктүн өзүнүн сезгенишин алып келет дагы, анан кийин бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздигин алып келиши мүмкүн. Ошол бөйрөктүн өнөкөт жетишсиздигинен кийин бөйрөктүн дагы иштөө функциясы иштен чыгат дагы, организмге абдан чоң сокку урушу мүмкүн. Ошол себептен бул баягы бири-бирине уланып кете турган ошо эркектердин арасында кеңири таралган оору деп эсептесек болот. Андан сырткары бул ушул азыркы биздин баягы медицинада көп эле жетишкендиктер болуп атат. Бул ооруну дарылоо боюнча абдан көп баягы кандидаттык же болбосо докторлук диссертациялар жазылган. Анан бул ооруну дарылоо боюнча биздин ушул улуттук урология илим изилдөө борборунда абдан чоң жетишкендиктер бар. Кандай гана баягы оор же болбосо көлөмү чоң бездер болбосун, биз баягы оорчулугуна карабай операция жол менен дагы баягы мырзаларды дарылайбыз. Азыркы кезде азыркы медицинанын жетишкендиги бул ушул операциялык жол менен жасалат. Бул операциялык жол ачык жана жабык болуп эсептелет. Жабык болсо бул жанагы тур деп коет, трансуретральная резекция. Баягы заара чыгуучу канал аркылуу кирип, безди тазалап, дарылап коюуга толук мүмкүнчүлүк бар азыркы жашоодо. Бул лазер мененби? Лазер менен алуу. Бул бейтаптын ден соолугуна дагы абдан жакшы, бат айыгып, баягы реабилитация болушуна дагы абдан чоң өбөлгө түзөт. Андан сырткары баягы холеп деп коет, азыр ушул дүйнөлүк медицинада бул баягы алтын стандарт болуп калды. Гольми лазери аркылуу ушул безди толугу менен, канчалык көлөмдө чоң болбосун, толугу менен алып чыгып, баягы бейтаптын мурунку жашоосуна алып келүү. Бул ооруда негизги жардам бул адамдын жашоосунун баягы улучшение качества жизни деп коет. Сапатын жакшыртуу, ден соолугунун же болбосо адамдын өзүнүн өмүрүнүн сапатын жакшыртуу болуп эсептелет. Анан бул ооруну баягы алдын албасак же болбосо убагында дарылабасак, мисалы көп баягы залакасын тийгизет деп атпаймынбы? Мисалы биздин көбүнчө мырзалар, баягы аталарыбыз, ардагерлер же болбосо ушул аксакалдар бул оору менен ар дайым күрөшүп келишет. Анан кийин ушул ар дайым ушул жаш курагы ушул өтүп калган бейтаптарда болгон үчүн ар дайым булар түнкүсүн баягы заара кылыш үчүн эшикке чыгып, ошо туалетке барып, убактысын коротот дагы уйку бузулат. Бул жерде мисалы күнүнө түнкүсүн бир 12 же 15 жолу барган убактарга чейинки бейтаптар менен баягы кеңеш берип жүрөбүз. Ал учурда бул жанагы жүрөк кан тамыр системасына же болбосо нерв системаларына мээз системаларына дагы чоң залакасын тийгизет дагы. Инфаркт, инсульт деген ооруларды бул ушул оору чогуу алып келиши мүмкүн, же ошол ооруларды күчөтүп да жибериши мүмкүн да. Ошол себептен ошо биздин бейтаптарга айтарыбыз, ошол убагында кайсы жакта болбосо дагы кеңешин алып, урологдордун же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлердин кеңешин алып, жолдомолорду алып, мисалы баягы жеке менчик болобу же мамлекеттик медициналык мекемелер болобу, ошол жака кайрылып, убагында дарылануу керек. Бул баягы квалификациясы бар гана уролог дарыгерлер гана
дарылай алышат. Ошол себептен ошол багында кайрылыңыздар деген деп айтып кетет элем. Бул аденома простаты тукумсуздукка же уруктун иштелип чыгышына же ушундай нерселерге, төшөк жаатына таасирин да тийгизет да? Таасирин ушул негизги ушул баякы төшөк жаатында тийгизип калышы мүмкүн. Бирок ушул симптоматикалардын көбөйүшү менен ошол функциялар өзүнөн өзү эле баягы адам ошол нерсеге да баргысы келбей калат да. Анткени берки көйгөйлөр ошол постоянно ар дайым баягы тынчын алып, ошол себептен башка функциялар дагы ылдыйлап кетиши мүмкүн. Демек, адам муну дароо эле өзү эле ушул түндө бат-баттан барып аткандан ошол симптомдор аркылуу биле алат да? Ооба. Шишип кеткен нерсе басканга ыңгайсыз болот, аны муну жок, жандан билинбейби? Шишип кетүү же болбосо бул башка симптомдор билбейт, анткени бул ошол баягы организмдин ичинде болгон себептен бул безди шишип кетишин байкалбайт. Бирок ошол жанагы күндүз болобу же түнчүндө болобу ошол негизги симптоматикалары бул ушул заранын жакшы чыкпоосу же болбосо калдык заранын калып калышына байланыштуу болот. Чыңгыз мырза, демек ар бир мырза, ар бир эркек муну мындай бейжай алып, көңүл кош карап койбой, сөзсүз түрдө олуттуу мамиле катары карап, анан уролог, андрологторго кайрылып туруу кажет экенин айттыңыз. Анткени ушул аркылуу гана бардык ден соолуктун ар бир адам баласынын ар бир организмине дагы байланыштуу болгондугуна мырзалар өзүнүн ден соолугуна көңүл кош койбой, сөзсүз түрдө андрологко же болбосо урологко барып турушу кажет экен жана бул нерсени дарылоо кажет. Эгерде дарылабай кое турган болсо, анда бардык организмге өзүнүн терс таасирин тийгизерин биздин уролог, андролог Чыңгыз мырза айтып өттү. Урматтуу мырзалар, ден соолугуңуздарга сөзсүз түрдө кам көрүңүздөр жана өзүңүздөрдү карап жүрүңүздөр демекчибиз. Эмдиги берүүлөрдө дагы пайдалуу биздин темалар болот. Чыңгыз мырза менен эмдиги темада көрүшкөнчө саламатта аман туруңуздар.